Керимеримді Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул таалим программасына жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Эфирде таалим программасы, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул ысырапкерчилик жөнүндө сөз кылабыз. Кереметтүү Куранда жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт экен. Биз кыргыздар, анын ичинде мусулмандар кандай ысырап кылып атабызбы, же кылган жокпузбу дегеле ошол тегерегинде сөз кылабыз. TikTokто да түз эфирге чыгып атабыз. Сиздерден келген суроолорго жана биздин сурообузга дин аалымы, Аурго мечитинин имам хатиби Аширов Рахмидин ажы жооп берет. Кош келдиңиз. Рахмат. Сиздерге жана ушул марапаттоого рахмат. Чакырганыңыздар үчүн. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бардыгыңыздарга Аллахым ыраазы болгон болсун жана Аллах Тааланын мээрими, тынчтыгы жана берекеси сиздер менен бардыгыбыз менен болгон болсун. Бүгүнкү темабыз ушул ысрафкерчилик туурасында. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Валау басаталлаху ризqa лиибадихи лабагау фил арди." Эгерде Аллах Таала пенделерине рызкыны кенен кылып койгондо дейт. Рызкыны чачып кенен кылып койгондо, анда адамдар кутуруп кетмек дейт да. Валакин юназзилу би кадари ма яша иннаху би ибадихи хабиран басир. Бирок Аллах Таала пенделерини карап көрүп, өлчөп гана түшүрөт. Кейбирлердин тагдырында рызкысы кенен болот, кейбирлердикинде азыраак болот. Анткени Аллах Таала өзүнүн пенделеринен кабардар жана көрүп туруучу дейт. Ошого бул ысрафкерчилик бизге сезилбегендиги менен, ысрафкерчилик бул биздин жашообузда өтө көп болчу. Жана ысрафкерчиликке көңүл бурулбагандыгы дагы бул өтө мындайча айтканда кандай десек, жаман сыпат болуп эсептелинет. Акылга сыйбаган нерселер болуп калып атпайбы? Кээ бир мусулман бир туугандар ушул баягы мен жакшы кылып атам деп ойлойт да. Мисалы тойлорду жасап атат, мен той берип атам, башка. Бирок ошол учурда 3-4 миң, жарым миллионго жарандай аракка кеткен акчалар бар да. Ооба. Бул кандай болот шариятта? Ысрафкерчилик туурасында эми Аллах Таала бул албетте ысрафкерчилик бул жегенде ичкенде эле эмес. Биздин кийип жаткан кийимибизде ысрафкерчилик биздин кетирип жаткан убактыбызда. Ысрафкерчилик башка бирөөнүн кетирген убактысында бирөөнү күттүрүп коюп. Ысрафкерчилик дегеле бардык нерселерде ысрафкерчилик болот. Биз ысрафкерчилик десе биз тамак аш түшүнөбүз, тойдогучу. Жок, ал туура эмес. Ал ысрафкерчилик Аллах Таала айтат: "Ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Силер иче бергиле, ичпей койгула деген жок. Ичкиле, жегиле, Алла өзү буйрук берип атат. Кулу вашрабу, ичкиле, жегиле, бирок исраф кылбагыла дейт да. Анткени Аллах Таала ысраф кылуучуларды жакшы көрбөйт. Ошондуктан бул ысраф бул динибиздеги эң маанилүү нерселерден десек болот. Демек, тамда мына жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деди Аллах Таала. Эми биз ушуну бир аз мындай тереңдетип, баягы тафсирлеп берсеңиз, мына жегиле ичкиле ысырап кылбагыла. Кээ бирлер бизде эми ичерге суу таппай жүрөт, бирөөлөр кечерге суу таппай жүрөт. Анан мынакей азыр дүйнө жүзүндө казак оордош бир туугандарыбызда мындай сыноолор болуп атат, апаттар болуп атат. Балким ошол жактарга же болбосо жетим жесирлерге мындай берсе сооп болобу? Сөзсүз сооп болот. Бизде Аллах Таала буйрук берген намаз окугула деп. Аллах Таала буйрук берген закетиңерди бергиле деп. Аллах Таала буйрук берген орозоңор кармагыла деп. Эми Аллах Таала жер бетинде бардык пенделерди бирдей карайт. Ал деген сөз, кээ бир адамдарга байлык берет, ошол байлыгынын себебинен, мындайча айтканда, ошол байлыгынан закет берет да, садака берет. Ошонун себебинен кедейлер дагы жыргап жашасын дейт да. Бизде закет берилбегендик себептен адамдардын деңгээли бир канча айырмада билинип калат. Бирөөлөр бай жашап атат, бирөөлөр кедей жашап атат. Бирөөлөр кафеден тамактанат, бирөөлөр үйүндө отуруп жегенге бир нерсеси жок да. Кала берсе бул ысраф, пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ас-салиса фил уду шараф ва раби'a сараф." Даратта 3 жолу алып коюштук, даратта 3 жолу мындай. Бул шараф дейт. Шараф, сүннөт. Ал эми 4-чү алып коюштук, бул өзү ысраф болуп башталат дейт да. Ысраф болот дейт. Дегеле аннал мусрифина хум асхабун нар. Аллах Кур'анда айтат: бул ысрафтын ээлери, ысраф кылуучулар, булар тозок ээлери деп Алла айтат. Албетте ысрафтын өкүмү биздин шариятыбызда, динибизде бул арам нерсе. Ысрафтын натыйжасы кайсы нерсеге алып барат?
адам ысраф кыла бергенден кийин, ысрафкерчилик жашоосунда боло бергенден кийин адам такаббур болуп баштайт. Текебер деген сыфат келет. Эң жаман сыфат ошол. Текебер. Фахиша, ушунчалык бир катуу текебер болот да булчу. Ошондой сыфат келет. Бул ысрафтын терс жагы адамга ошондой текеберчилик алып келип коет да. Аллах Таала инналлаха ла яхди ман хуа мусрифун каззаб. Албетте Аллах Таала ысраф кылуучу жана жалган сүйлөгөн адамга туура жолду көрсөтпөйт дейт. Ошого биз ысрафтан сактанышыбыз керек. Мына ушул сактануу дегенде кантип сактанабыз? Мисалы мындай карасаң, бардык эле кээрлер бар, мен ысраф кылбайм дейт, бирок жанагындай сиз айткандай баскан турганы менен, же болбосо жанагындай той берсе ысраф кылат, же болбосо дагы бир башка бир мындай кийим кечеги менен дегендей. Ысраф эми кайсыл бир адам кайсы нерсе менен алектене турган болсо ошол нерсеси менен таанылат. Мисалы темирчи деп таанылат. Ашпозчу деп таанылат. Деги эле жашоодо толтура мисалдар бар. Ошондой эле мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, кыргыздар же казактар эмне менен таанылат? Булар эт көп жейт деп таанылат да, туурабы? Бул ысраф көп кылуучулар да, мындайча айтканда. Биз ошол этти көп жегендик себептен, той биздин убактыбыз көбүнчө ошо тойлор менен өтө көп алектенгендик себептен биз мамлекеттик деңгээлде башкаларга ошондой деп таанылганбыз да. Эми ысрафкерчиликти кандай тыябыз? Ысрафкерчилик деген кандай дедиңиз да? Ысрафкерчилик деген өзүңүздүн күнүмдүк муктаждыгыңыздан сырткары, мындайча айтканда, адам бир порция жесе тамак тоет да. Ооба. Ошону эми көбүрөөк жеп койсо, экинчисин, үчүнчүсүн кошо берсе. Экинчисин, үчүнчүсүн кошо берсе, ошолор эми ысраф болот да. Ашыкча болот. Бир нерсенин деңгээли бар, ошол деңгээлинен ашырып жибериштик, бул ысраф болот. Ошону ысраф деп түшүнсөк болот да. Батпайды эле, кайра кусса керек. Эми бул ысраф эмне нерсенин себебинен келип чыгат? Ысраф эң негизгиси бул эл көрсүн же эл уксундан келип чыгат. Мисалы, дасторконуңузга же той аш бергенде бир аз нерсе коюп койсоңуз болот, бирок эл эмне дейт? Ошол бизди кыйнайт да. Ооба. Адам өлсө деле ушундай маселе. Адам өлсө деле ушундай. Адам өлсө деле той, бардык эле тойлордо эл эмне деген бизди кыйнап коет да. 7 салат коюш керек, 5 салат коюш керек. Ошол мисалы. Бул минтти. Ал эми акчасы жок болуп турса дагы ошол нерсени койгонго мажбур болот да. Карыз алыпчы. Бул эми ысраф болот. Бул чектен чыккан. Кредит алгандар бар. Кредит, ошол той өткөрүш үчүн кредит алгандар бар. Той өткөрөм деп эртесиге карызга батып калгандар бар. Ошол чектен чыккан ысраф деп айтылат. Мынакей, ошол той өтүшү үчүн бизде эми кредит алгандар абдан көп да. Анан үйүн алдырып койгондор бар, же башка дагы ушундай мүшкүлдөр көп да. Ушунун эми шариаттын астында кандай, ошол той бата дуа тилектер кабыл болобу кандай? Шарият эмне дейт ушундай тойлорго? Биринчиден устаздарыбыз, алымдар айткан, ошол кредиттин себебинен келген буюм тайым акчанын берекеси жок дейт. Керек болсо жегенге уруксат жок дейт да ошонучу. Эми албетте ошол той кредиттин себебинен болуп аткан болсо, проценттин себебинен болуп аткан болсо, ал жерде кылынган адамдар ойлогон ихсан тескерисинче ал жакшы нерсе болбой калат. Адамдар ихсан кылып атабыз дейт, жакшылык кылып атабыз дейт, адамдарга тамак берип атабыз дейт. Бирок ошол кредит алгандык себептен тескерисинче адамдарга адал эмес арам тамак жедирип коюшу мүмкүн да. Келген конокторгочу. Ошого колдон келишинче аракет кылыш керек. Бирок жанагыдай кредит алып, карыз алып, эптеп ошол элдерди эл көрсүн, эл уксун деген нерсеге жетиш үчүн эмес, ошого жетиш үчүн биз бир канча карызга батып калып, же үйүбүздү алдырып жиберип, же өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда турмуштагы мине турган машинебизди алдырып жиберип, муктаждыгыбыздагы нерселерди алдырып жибериштик. Бул өтө чектен чыккан ысраф болуп эсептелинет. Анан ушул жерде дагы бир маселе бар. Ушул өткөндө бир алым айтып калды да. Тойлорго ал барбайт экен көбүнчө. Неге десек, ошол азыркы туугандарым чакырат, тияктан бияктан чакырат. Кандай тамак аш берип атканын мен билбейм дейт да. Анан ошол көбүнчө барбайм дейт да. Анан ушул дамланыкы кандай туурабы же туура эмеспи?
эми өтө таквачылыктын деңгээлинде ал туура. Таквачылыктын деңгээлинде дегени чындап эле пайгамбарыбыз ла яату аля заманин, адамдарга ушундай бир учур келет дейт. Адамдар өздөрүнүн жеп жаткан нерсеси адалдан же арамдан экендигини билбей калышат дейт да. Мындайча айтканда өздөрү жеп жаткан нерсенин адал же арам экендигини көңүл бурбастан жей беришет. Азыркы биздин учурда айтыптыр да. Биздин учурда айтканда адамдарга ушунчалык шектүү нерселер бар, Билбейбиз да. Билбейбиз да. Пайгамбарыбыз хадисте айткан ал харам байин вал халал байин. Адал нерселер бул ачык дейт. Куранда хадисте айтылган. Арам нерселерден ачык дейт, баяндалган Куран хадистечи. Ва байнахума муштабихат, экөөнүн ортосунда шектүү нерселер бар. Фаштанибуха, кудду силер ошол шектүү нерселерден сактангыла деген да. Себеби арам нерсе бул ачык турат Куранда, адал нерсе ачык турат. Экөөнүн ортосунда бир канча шектүү нерсе бар, ошол нерседен сактангыла дейт. Ошого биз өзүбүздүн жеп жаткан нерселерибизди, өзүбүздүн кылып жаткан, таап жаткан рызкыбызды кайсыл жактан таап жатабыз? Адалданбы, арамданбы? Же болбосо шектүү нерселерденби? Ошону биз көңүл бурушубуз керек да. Жакшы. Машаллах, ага көргөнүн жаңы имамы дейт. Биз билгенден ошо Кудай таласке күч кубат берсин, ошол Кадыр түнгүнү сизди имам кылып шайлашты. Ошо Юсуфтагы өзүнүн батасын берип, ага киши ал жерде көп кызмат кылган, Алла ыраазы болсун. Анан ошол келечектеги ошол Садыр Нуркожоевичтин дагы ошол ысырап кылбагыла деп баягы молдолорду, имамдарды чакырып, элибизди көтөрөлү, ысыраптан көп нерсе болуп атат деген сөздөрү да бар. Бөгөт кылалы депчи. Анан сиздин программаңызда кандай иш пландарда кандай иштерди жасап баштадыңыз? Президентибизге Аллах ыраазы болсун. Себеби биринчи эле президент болуп келгенде мындайча айтканда биринчи койгон тапшырмалардын бири ушул ысырапкерчиликти жоюу болгон. Эми бизге ошол кезде биз зам имам болуп турганбыз. Ошондо бизге буйрук келген той аштардагы ысырапкерчиликтерди жоюу туурасында өтө көп үгүт насаат жүргүзгүлө дегенчи. Бул мамлекеттик деңгээлде ошол Садыр Жапаров президентибиз келгенден кийин башталды да. Ошол президент өзү айтып, өзү аракет кылып, жанагы өлүк чыккан жерлерде көп тыюуларды айтты. Ошодон машалла, Аллах ыраазы болсун. Бул ысырапкерчилик негизи бул 14 кылым мурда эле пайгамбарыбыз айткан, Куранда түшүрүлгөн. Бул ушул ысырапкерчилик туурасында биз молдолор, устаздар, алымдар ушуга чейин канча чуркап аракет кылып жоюштун жолун издешкен да. Мына президентибиз да жардам берип, эми өзү дагы айтып, дагы болсо дагы үгүт насаат кылганга, коркпой элдерге түшүндүргөнгө, кайсыл жерде болбосун ысырапкерчиликтин терс жактарын айтканга бизге жол ачылды десек болот да. Эми пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Инналлаха кариха лакум саласан", албетте Аллах Таала силерге 3 нерсени жаман көрөт дейт. 3 нерсени жек көрөт. Биринчиси кыйл ва кол. Айтылган жана айтыла турган мындайча айтканда ушактар. Пайгамбарыбыздын бир хадисинде "Кафа бил мар'i аюхадиса би кулли ма сами'a", адамдын жалган экендигине, адамдын жалганчы болуштугуна ар бир уккан нерсесин айта бериштик бул жетиштүү дейт да. Ар бир эле уккан маалыматты тактабастан эле ал туурабы, туура эмеспи айта бериштик, бул адамдын жалганчы экенине жетиштүү болот дейт. Аллах Таала дагы ушул нерсени жаман көрөт. Кыйл ва кол. Экинчиси касрату суал, көп суроо бериштик. Бир нерсени билип алып эле көчкө суроо бериштик. Бул дагы Алла Таалага жек көрүлгөн амал экен. Үчүнчүсү болсо идаатул мал, адам өзүнүн малыны, туура адам өзү ошолду аракет кылып, өзүнүн мээнети менен тапкан акчасы, мээнети менен тапкан рызкысы, бирок ошону дагы туура эмес жактарга корото бериштик. Же ашыкча эле корото бериштик. Же эл көрсүн, же эл уксун деп эле корото бериштик. Бул Аллага жакпай турган амал экен да. Ошого биз өзүбүздүн тапкан мээнетибиз менен болгон рызкыны дагы туура жакка колдонуштук. Анан туура негизде иштетиштигибиз бул ушуга биз буйрулганбыз да. Жакшы, анан устаз, мисалы азыр эми сиз ошол бул кызматта келип эл менен аралашасыз да, түзмө-түз. Жакшылыгына, жамандыгына барасыз. Ысырап кылган көйдү жазайдыбы? Жакшылыкта болсун, жамандыкта болсун. Мурдакы деңгээлге караганда ысырапкерчилик өтө азайды.
кандай десек, себеби элибиз түшүнө баштады. Мен көпчүлүк той аштарда болом, Куран окуткан жерлерге чакырат, же болбосо областтарга барып калабыз, ошол дават иши боюнча. Көпчүлүк адамдар ушул баягы өлүк чыккан жерде, эми өзгөчө ошол да, өлүк чыккан жерде ысрафкерчилик өтө көп кылып жүргөн экенбиз. Азыр жакшы болуп калды. Ушул нерсе туура экен, биз үчүн дагы пайдалуу нерсе экен деп элдер түшүнгөндүгү бул өтө көп. Чоңдор түшүнүп калды, машалла. Ысрафкерчиликтин кандай бизге зыян алып келип жаткандыгын буйруса жакшы болот. Дагы аракет кыла берсек жакшы болот. Жакшы, айрым кээ бир баягы кой аксаган менен иштейт. Ошол баягы имамдар айрым ошол жасаш керек, союш керек дегендер да бар да. Бул эми кыргыздын салты, наркы дегенчи, ошолорго эмне дейсиз? Ошондойлорду Алар эмнени айткысы келет? Алар эми жалпы аалымдар дебеймин, уламалар дебеймин, балким илимсиздер. Ошондой деш мүмкүн. Кээ бир илимдүүлөр дагы угуп жатабыз. Ошол союш керек, кылыш керек дегендер бар. Анын максаты кандай экендигин биз түшүнбөйбүз. Эмне себептен балким жанагы Тавротто яхудилер мындай деген да, Аллах Тааланын кээ бир өкүмдөрүнө колду коюп алып туруп жооп беришет да. Эмнеге десе, мен өзүмдүн даражам түшүп калбасын деп. Мен өзүмдүн ошол элдердин астында турган акыйкатты айтуу менен даражам түшүп калбасын деп аракет кылган аалымдар болгон. Я ошол Таврот, Инжилдин ээлеричи. Ошондой максатта кылып жатабы билбеймин, бирок Куранда дагы, хадисте дагы ачык айтылган ысрафкерчилик бул туура эмес амал, арам амал депчи. Демек, устаз, бул жалпы эми президент айтты, ошол эми биз карапайым эл, жалпы жогорку кеңеш, имамдар, дамлалар барды аракет кылыш керек да. Анан тууганга туурайсаң жакпайсың дейт. Эмнеге мындай? Кантип жагыш керек? Кантип айтып жагабыз? Пайгамбарыбыз 40 жашына чейин Мухаммад Амин болгон. Чынчыл болгон. Пайгамбарыбызга кээде мусулмандар эмес, кафырлар, мушриктер дагы өздөрүнүн аманатын коюп кетчү беле. Ишеничтүү депчи. Качан пайгамбарыбыз 40ка толуп, үгүт насаат кылып жатканда, адамдар эми муну жаман көрө баштады да. Жек көрө баштады. Жинди деп баштады, акын деп баштады, шайыр деп баштады, ушуну деп баштады. Качан пайгамбарыбыз акыйкатты айтып баштаганда. Акыйкатты айтканда. Акыйкатты айтканда. Умар радыйаллаху анху айткан сөзү бар. Мен үчүн дүйнөдө эң жакшы нерсе qaul haq walau kana murra дейт. Мен дайыма акыйкатты айтышым керек, ачуу болсо дагы дейт да. Эми акыйкат бул ачуу болот. Көпчүлүгүнө жакпайт. Ошол себептен жек көрүшөт да. Жек көрөт, жаман сүйлөйт, кылгысы келбейт, бирок чындыгында ал акыйкат. Биз акыйкатты кабыл алышыбыз керек. Аллах Таала көрүп турган, бизди жараткан зат, бизге рызкы берип турган зат, биздин ден соолугубузду берип турган, бизге бала чака берген, рызкы берген зат, эми биздин кайсыл жакта пайдабыз бар экендигин билип турган зат да алчы. Аллах Таала ошол себептен бизге ысраф кылбагыла, бир канча өкүмдөрдү жиберген. Биз ошого, ошол акыйкат нерсе менен кете берсек, ийгиликте, бактылуулукта, ден соолукта боло беребиз иншалла. Бир маселе устаз. Биз эми кыргыз өзү мына жылкы менен селгидебиз. Анан кээ бир адамдар бар да, билгениңди кылып ал дейт да. Мен өзүм жооп берем. Ошол менен атам жеген элдикин ичкен деген адамдар бар да. Ошолор Алланын астында кандай болот? Имамдар айтат байкуштар, анан тил өткөнү бар, өтпөгөнү бар. Анан Алланын астына барганда эми билип туруп жасап атат, эскерткен, уккан. Алардын өкмү кандай болот? Биз буга чейин бир канча адамдар менен сүйлөштүк, уктук. Буга чейин ошондой көкпетти кылып жүрүп, Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарбай жүрүп, бирок бүгүнкү күндө тооба кылып, истигфар кылып, Алладан кечирим сурап, ошол кылган, кетирген кемчиликтер үчүн өкүнгөн адамдар бар. Ошондой адамдар менен жолугуп сүйлөшүп калдык да биз. Иншалла ал дагы биз жакшы үмүт кылышыбыз керек. Бир күн болбосо бир күн түшүнөт, эсине келет, ойгонот, тооба кылат, истигфар кылат, Алладан кечирим сурайт иншалла.
азыр мына Кудайга шүгүр ушундай бир мындай тенденция кетип атат. Ошол жаштар арасында өзгөчө ушундай баягы үйлөнгөндө же болбосо бир мындай жакшы ийгиликке жетсе, же үйлүү болобу, же бир мындай жакшы ошол акча тапканда жетим жесирлерге барып кийим чек алып берип, тамак ашын алып берип, же болбосо медреселерге жардам бергендер бар да. Ошол Кудай көрүп турат, болду деп эле анан баягы өзү тааныган бир 10-15 кишини чакырып эле узкий кругда той берип, анан бат алып кеткендер бар. Бул туурабы? Машалла, мунун баардыгы, бул жакшылыктын баардыгы даваттын берекетинен болуп атат. Эми биз ошол интернеттен көрүп атабыз. Ошондой эле бизге да келип атышат, ошондой жаштар же бир кайсы бир жылдар 90-чы, 91-чи деп ушундай бөлүнүп алып, бир жерге кайрымдуулук кылгандар өтө көбөйдү. Бир жерге мечит салып бергендер, жетимдердин үйгө салым кошкондор, мечиттерге салым кошкондор, медреселерге салым кошкондор, карыялар үйүнө салым кошкондор өтө көбөйдү. Бул жакшылык нерсе. Жакшылык нерсе. Анан ошолордун дагы ошонтой топтошуп алып, акча топтошуп алып, же болбосо продукт кылып, ушундай бир аз чакыр, же болбосо кедейирээк жашаган үй бүлөлөргө барып дагы жакшылык кылып, продуктасын чечип бергендер, бул эң жакшы сыфат бул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баса дагы бир нерсе айтып кетели. Ошол Кара Балтада ошо Индон бар, ошол жерде 250 аял, апалар, эжелер жашайт. Кыргызстан боюнча ошол жерде мына 200ден ашык азыр көчөт отургузулду. Азыр дагы ошол тыйындар чогулуп атат. Ошол Россиядан, Кыргызстандан ишкерлер, элдерибиз чогултуп атат. Бир 50 миңдин ар жак бир жагына акча чогулуп калды. Эгерде ким дагы ошол көчөт отургузам десеңиздер, ошол Кудай буйрса 25 апрелде ошол Абдулла Ташиевич өзү баштап буйрса ошол жерге барып көчөт отургузабыз. Котором десеңиздер, ошол 705 12 14 45 N-банк аркылуу которсоңуздар да болот. Барып чогуу көчөт отургузуп келсек да болот. Бул устаз ушул көчөт отургузууга кеткен акчалар соогу кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде саб'ун яжри лил абди ва хува фи кабриhi ба'да маутихи. Жети нерсе бар дейт. Жети нерсе адам дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы ошол адамга сооп барып тура берет дейт. Негизи адам дүйнөдөн өткөндөн кийин амалдары токтойт. Ошондой да. Бирок жети нерсе бар, жети иш бар. Ошол иштин сообу адам дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы барып тура берет дейт. Тынбай барат, Тынбай барат. Баракелди. Алар кайсылар? Биринчиси ман аллама илман. Ким илим үйрөттү, ошол шакирттерини окуган сайын, устазы дүйнөдөн өткөзсө дагы шакирттер канча окуган сайын ошонун илими сообу барып тура берет. Ау хафара би'ран, же кудук казып берип койду. Суу чыгарып берип койду. Ошодон канчалык мал жандыктар сугарылат, канчалык бак дарактар сугарылат, адамдар пайдаланат, ошонун сообу бардыгы барып тура берет. Андан кийин үчүнчүсү болсо ким вараса нахлан, бир курма дарак эгип койду. Ошол дарактын көлөкөсүнөн пайдаланса, дарактын мөмөсүнөн пайдаланган сайын, дарактын отунудан пайдаланган сайын, ошонун сообу ошол эгип койгон адамга бара берет. Ким бир арык ачып койду. Арык ачып койду, ошол арыктан канча суу адамдар ошол жактан пайдаланса, канал ачып койду мисалы. Пайдаланган сайын ошонун сообу барып тура берет. Ким бана масжидан же мечит куруп койду. Же мечитке салым кошуп койду. Же медресе курду, медресеге салым кошту, ошонун сообу барып тура берет. Андан кийин алтынчысы болсо, ким Кур'ан-ы Керимди атайын мурас катарында бирөөгө калтырса, же бирөөгө белек кыла турган болсо, ошол Кур'ан канчалык окулса, ошонун сообу барып тура берет. Жетинчиси болсо, аутарака валадан ястагфирлаху ба'да маутихи, ушундай балдар тарбиялап кеткиле дейт. Ал балдар силер өткөндөн кийин силерди эстеп, артыңардан истигфар кыла турган, артыңардан садака кыла турган, артыңардан садака жария бере турган балдар тарбиялап кеткиле, ошол балдардын дагы сооптору силерге барып турат дейт. Демек, урматтуу уртугандар, мынакей көрүңүздөр, ошол көчөт отургузуудагы өтө чоң ошол сооп иштерден, ошо эртең кыямат болот десе дагы көчөт отургузгула дейт, Анан мынакей куш жейби, адам жейби, бул чоң сооптордон Кудай буйрса бардыгыбыз өтөбүз, төбөлүк эч ким калбайт. Анан мына ушул өткөндө бир семья эле ошол 200ден ашык көчөт отургузуп койду. Анан биз жакында да бир мектеп-интернатка бир 50ден ашык көчөт отургуздук. Бул эми жария садака болсун деп атабыз. Башкаларды ойгосун деп атабыз. Анан эгерде отургузат элем, ошол жака ошол апалар, эжелер жесин десек, эми биздин жарандар да ушундай, балким аларда да чоң, биз ала турган үлгү ипараттар өтө чоң.
705 12 14 45 М банктен которсоңуздар болот. Анан устаз ысырап деп атпайлы, ысырап дегенде биз дароо эле мындай той ашты, башканы ойлойбуз да. Анан убакыттын ысырапы бул эмне, кандай? Убакыттыкы. Азыр ага чейин бир хадис айтайын. Пайгамбар хадис айтат: "Кулу ва тасаддaqu валбасу фи гайри исрафин вала махилатин" дейт. Силер жегиле, силер садака кылгыла, силер кийингиле, фи гайри исрафин, бирок исраф кылбастан. Вала махилатин, мактанбастан дейт. Жегиле дейт, бирок мактанбастан. Азыр бизде мактанып жейт да турабы. Бир нерсени сатып алат, кымбатыраак нерсени сатып алат, ошону тартат, тияка жиберет. Мактаныштык үчүн жейт. Мактаныштык үчүн курсакты козгот. Ватасаддaqu, садака беришет, ошол берген садакасы менен алар не кылат? Мактанышат. Бирок пайгамбарыбыз жегиле, ичкиле, кийингиле, кийим кийгиле, бирок мактанбастан, ысраф кылбастан дейт да. Пайгамбар сахих хадис, Сахих хадис. Анан эми бул ысрафкерчилик, сиз айткандай туура, бул жегенди же болбосо кийингенди эле түшүнүп калбашыбыз керек. Эң негизги ысраф бул вакыттан болот. Анткени бул вакыт эң кымбат нерсе. Сиздин кайсыл бир ишиңиз кылынбай калышы мүмкүн, бирок аны кийин оңдоп кылып койсо болот да. Өтүп кеткен вакытыңызды кайра кайтара албайсыз да. Ошого бул ысраф фил вакыт, вакыттагы ысраф бул эң чоң негизги нерсе десек болот да. Ошого бардыгыбыз кыямат күнү ар бир кетирген минутабыз үчүн жооп беребиз. Ошого иншалла вакытыбызды дагы туура жакка пайдаланалы. Вакытыбыз бирөө үчүн пайда тие турган, биздин вакытыбыз ата-эне үчүн жакшылык кыла турган үчүн, биздин өзүбүздүн вакытыбыз же бир мамлекетке пайдасы тийип жаткан болсун, же өзүбүзгө пайдасы тийип жаткан болсун, биздин вакытыбыз же болбосо үй бүлөбүзгө тийип жаткан болсун, ушундай вакытты биз туура жакка пайдаланалы да. Анда биз жанагындай айрым эми бир туугандар бар да. Ошол баягы туура эмес маалыматтарды бөлүшүп, же болбосо туура эмес сайттарга кирип алып, туура эмес нерселерди көрсө, бөлүшсө, бул анда вакыттын чоң ысырапы болот экен да. Вакыттын эң чоң ысырапы болот. Бул атайын бирөөнү жамандаштык үчүн, атайын бирөөнү жаман көрсөтүштүк үчүн, атайын бирөөнүн аброюну, намысыны кетириштик үчүн ошондой комментарий жазабы, же болбосо ошондой жалган сайттар менен чыгып алып, ошону жамандайбы, бул ошол убактысы үчүн эң катуу жооп берет. Эң катуу жооп бере турган күнү ошол болот. Мамлекет үчүн чыккынчы болсочу, бул мамлекеттик баягы баалуулук нерселерди мисалы башка жака ташып чыгарып же сатса, бул кандай болот Алланын астында? Бул өзүбүздүн акылыбызга салганда дагы шарият ушундай эң жаман нерсе, бул кыянатчылык. Кыянат мейли ата-энеге болсун, кыянат мейли аялыңызга болсун, кыянат балаңызга болсун, кыянат өзүңүздүн ошол досторуңузга болсун, эң жаман нерсе. Бирок ошол кыянаттын дагы эң күчтүүсү, эң оору, Аллахтын астында катуу жазага жазалана турганы дагы бул мамлекетке чыккынчылык кылуу. Мамлекетке чыккынчылык, мамлекеттин бир сырын айтуу, мамлекеттин кайсыл бир баалуулугуну башка жака сатуу мисалы да. Ушул Алланын астында дагы, пайгамбардын хадистеринде дагы келген эң оор жазала турган чыккынчылык болуп эсептелинет. Демек, урматтуу туугандар, ошол мынакей өткөндө да ушундай нерселер болбоду мамлекетте. Ошо Кудай сактасын, анткени бул деген өтө сыр, өтө аманат. Ошо аманатка биз кыянат кылбаш керек. Бул Кыргызстаныбыз өзү дүйнө жүзүндө жок мындай өлкө. Анан ошол ысырап деп атканда, ошол биз бардык жагынан комплекстүү карайлы деп атабыз да, устаз. Бир эле тамак аш эмес, мындай жалпы убакыт болсун, сыр болсун, башка болсун, ыр болсун. Анан ушул дагы ысырапка кошо турган дагы кандай хадис аяттар бар? Ысырап туурасында уламалардын сөздөрү бар. Ман хафиза малаху факад хафизал акрамайн ад-дин вал ирс. Ким өзүнүн малын сактай билсе дейт. Өзүнүн ээлик кылган малыны, акчасыны, дүнүйөсүн сактай билсе, туура жакка пайдаланыпчы, анда демек ал эки урматтуу нерсени сактаптыр дейт. Биринчиси ад-дин вал ирс. Биринчиси дин, экинчиси намыс дейт да. Дагы бир уламанын сөзү бар. Аля тусрифу фил акли ма фихи мин мадарратил акл вад-дин. Силер жегенде ысраф кылбагыла дейт. Анткени жегендеги ысраф бул акылга
уал бадан, денеге дагы зыяны тиет дейт да. Биздин акылыбызга да зыян тиет. Адамды көп тоюп алыштык бул акылсыздыкка алып барып кое турган нерсе экен да. Канчалык ачка болсо, ошончолук пикир келет. Адам баш иштейт дейт да. Адамдын башы иштейт да. Ошого биз өтө көп тоюп эмес, балким муктаждыкка жараша жесек жакшы болот. Өзгөчө ушул Ороз айы мындай бизди ушул тарбиялады, Тарбиялады. Бул орозодон ала тургандай бир сабак, балким ошол жанагы ачка болуп, башкалардын кадыр баркын билүү, суудун кадыр баркын билүү, эмнени айтсак болот? Орозо бул мугалим десек болот. Бул бизге көп нерсени үйрөтүп кетти. Алла Таала айтып атат да, лааллакум таттакун, орозонун негизги максаты бул таквачылык дейт. Бул курсакты ачырып коюу эле эмес, балким ошол орозо күнөөлөрдөн тыйылуу. Орозо ысрафкерчиликтен тыйылуу. Орозо көздү сактоо. Орозо деген бул имсак кармануу да. Тыйылуу, эмне нерседен тыйылуу? Арам нерселерди кароодон, арам нерселерди угуудан, арам нерселерди жештиктен тыйылуу бул орозо болот да, мындайча айтканда. Ошого орозо бизге алхамдулилля көп нерселерди үйрөттү. Бир канча адамдар ошол орозонун себебинен балким ден соолукка келди. Ден соолукка дагы пайда. Мен жанагы Мамакеев доктор барбы? Ооба. Ошондон акыркы бир насааттары бар экен, орозого чейин. Бир насаатын айтыптыр, орозонун пайдасы туурасында. Бардык элге силер орозо кармагыла, орозо бул ден соолукка пайда деп, ал медицина жакты бүт баяндап бериптир, орозону сөзсүз кармаштыкка үгүттөптүр да. Машалла, Алла разы болсун. Бул орозо бул ден соолук дейт, Ден соолук. Бул каяк дейт, бул Ошбу дейт, жок, бул Бишкекте, биз буюрса Бишкекте Марбатовда ушул насихатта чыгып атабыз, урматтуу биртугандар, ошол Кудай буйрса мына түз эфирде ТикТокто чыгып атабыз, бул жактан да көрсөңүздөр болот, суроолор болсо берсеңиздер болот. Бизге ошол рахмидин дамла дини алымы жооп берип атат. Бүгүнкү темабыз ысырап жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан ысырап дегенде устаз, бул биринчиден ушул мынакей тамак аш жөнүндө айтып өттүк, убакыт жөнүндө айттык. Анан дагы биз ушул билбеген, ушул пайгамбарыбыз өзгөчө ушул ысырапка бөгөт койгон да кайсыл жактар бар? Бул пайгамбарыбыз негизинен айткан тамак аш, убакыт, ошондой эле суу туурасында. Бизде дагы мисалы суу кеңирчилик да. Дараталганда шаркырат агызып коюп. Ооба, дараталганда шаркырат агызып коет. Суу бизде кеңирчилик, ошол себептен көңүл бурулбайт да. Бирок көңүл бурулбаганы менен ал жерде толтура ысраф болуп атат. Башка мамлекеттерге карасак, мисалы умрада жүргөндө деле узун болуп очередке турушат, катарга турушат. Эмне алыштык? Суу алыштык үчүн. Ал жерге тургандардын баардыгы баягы Пакистандан келгендер, Бангладештен келгендер, Таиландтан келгендер да. Себеби ал жакта суу өтө муктаждык да, ал жактачы. Ошол себептен алар ошондой очередке туруп болсо дагы суу алайын дейт. Ошолор катарга биз да туруп алабыз да. Ал жөнөкөй эле суу, жөн суу да. Ошого суунун кадыры, суунун баалуулугуну биз ошол жактан билебиз да. Канчалык кадырлуу экендигин ошолор билишет да. Ошого ошол эле учур эми биз дагы ошол суунун кадырын билишибиз керек. Анан сууда пайгамбарыбыз айтат, көлдүн жээгинде болсо дагы ысраф кылбай даратал дейт да. Көлдүн жээгинде болсоң дагы. Көлдүн жээгинде болсоң дагы, дарыянын жээгинде болсоң дагы сен сууду ысраф кылбай даратал дейт да. Ошого биз дагы көпчүлүк жерлерде дараталганда, башка кылганда ысраф кылбашыбыз керек. Биздин баягы олий аталарыбыз айтып өткөн экен, суу сыйлаган зор болот депчи, суу кордогон кор болор деп. Анан демек карабайсыз пайгамбар айтып атат, көлдө болсоң дагы, көлдө болсоң ысраф кылба деп атпайбы? Демек бул жерде кермештер бар, карасаңыз агыс койгондо шаркыратып, мындай жанагы анан ысырап да ошонун баары акча, анан кээ бирлер жетпей атат да, туурабы? Ооба. Анан ошол мынакей бул дагы ошол балким биздин көрүүчүлөргө баягы эскертүү момундар пайда берет дейт. Кулакка күмүш сырга барып мындай үнөмдөп, азыр эми ошол жанагы сууду биз дайыма сакташ керек. Суу аз. Ошон үчүн дарат алганда болсо деле ошону ысырап кылбай алсак дагы жакшыраак болот экен. Анан ушул дамла огул ушул жанагы жакшы ишке жарышкыла дейт го. Жакшы ишке жарышкыла дейт. Ысырап жагын айтып атабыз. Ушул мына билим, илимди айттык жанагы 7 нерсенин ичинде. Анан ушул балдарыбызга ушул убактылар
туура пайдаланыш үчүн, убактылуу ысырап болбош үчүн лагерь программалары бар окуучуларга. Ошолордо кандай программалар болот силерде? Буюрса лагерлер эми баягы мектеп окуучулары үчүн болот көбүнчө. 10 жаштан 8 жаштан жогору окуучулар үчүн, чоңдор үчүн да болот. Лагерь мектеп учур бүткөндөн кийин башталат. Азыр кылынып аткан лагерлер бар, мектептен кийин барып сабак алып келсе болот. Бул кээ бир ата-энелер ушундай балдарыны лагерге алып келишет да. Балдарын алып келишет. Ушул жакта окубаса дагы туруп турсун дейт да. Менин балам окубаса дагы ушул жерде туруп турсун дейт. Эмнеге десе, телефондон алыс болсун дейт да. Баласы ушунчалык телефонго кирип кеткен, ата-энеси чыгарбай калган телефондончу. Эми ошол телефондон алсатыштык үчүн лагерге берип атат да. Окубасадан ошол жакта жүрүп турсун дейт да. Ушунчалык тажап бүткөн. Ошого балдарды көбүнчө китеп окуу менен, балдарды көбүнчө ошондой жакшылык иштерди көрсөтүү менен алектендирсек, алардын убактысына кыянат кылган болбойбуз да. Устаз, анан дагы бир маселе бар. Ошол мына азыр бизде кыргыздар өзү улакка жакын эл, көк бөрүгө. Анан ошол кээбирде ошол улак үчүн аябай мындай адамдар нөмүрү кетип атат да. Майып болуп калгандар бар, өлгөндөр бар. Анан ошо өлүп калса, ошол жерге ат майданына ошо атын коюп коюп эле, баланча түгүнчө деп. Анан баягы улакчылар жылына бир жолу жардам берсе берди, бербесе ошол балдары жетим калгандар бар. Анан улак боюнча да ушу кээде мындай ойлойсуңбу, эл көрсүн дегендер көбөйүп кеттиби? Жүздө анан 100 кой, жылкы, машина деп атыпчы. Анан ошого бир мындай шариятта улак жөнүндө, көкбөр жөнүндө эмне дейт? Бул улак биздин кыргыз элинин улуттук оюну. Бул оюн. Анан пайгамбарыбыз айткан, ат мингиле деген, ат мингенди үйрөнгүлө деген, жаатканды үйрөнгүлө деген. Албетте ат мингенди мындайча айтканда мине албагандар көп. Мине албагандар бар, мингенден корккондор бар. Ошого ат мингенди үйрөнүш керек. Эмнеге? Анткени ат бул согуштун куралы. Ат бул согуштун куралы да. Ошого ар бир адам ат мингенди, ар бир эркек ат мингенди, жаатканды үйрөнүш керек. Анан бул улак боюнча биздин улуттук оюнубуз. Ал жерде байгелер коюлат. Эми ошо байгелер коюлганда дагы эми кызыктар адамдар ошол улакчыларды көбөйтүштүк үчүн, адамдарды атка кызыктырыштык үчүн ошондой байгелерди койсо керек деп ойлойм. Ал туурасында эми чоң устаздардан насаат алсак жакшы болот. Алла разы болсун. Анан ошол баягы ысырап дегенде, ошол кээ бир учурларда мисалы карасаңыз, биздин ушул дамыллар 5 жылда, 10 жылда, 15 жыл, 20 жылда илим алып жүргөндөр бар да, убактысын баарын ошол жак кетирип, анан баягы мындай дамыллар көбүнчө мынтип суранышпайт да. Ошол айлык берсе бербесе деле барып адамдарды, балдарды окутуп жүрө берет. Анан эми биздин мамлекет башка мамлекетке окшоп баягы имамдарга, дамылларга, алымдарга мындай акча төлөп бере албайт го. Анан эми жанагындай кээ бир мындай уялчак алымдар болот да. Ошондойлорду ким мындай каржылап туруш керек? Кимдер каржылаш керек? Анда бала чакасы бар, ашказаны бар дегендей. Эми мен имамчылык болуп иштеп калдым. Буга чейин да, буга чейин имамчылык болуп иштеп жүрдүм. Кээ бир адамдар келет дагы милдет кылат да. Милдет кылат. Эмнеге келселер, ушул жакта жоксуңар дейт. Ал эрте менен келет, же саат түндө 12-де чалат, же 2-де чалат, аны чалып алып, чалганды дагы милдет кылат да. Силер эмнеге бул жакта жоксуңар дейт. Биринчиден ал иш убактысы эмес, экинчиден ал жерде айлык төлөнбөгөндүк себептен ошол имамдар деле, дамылалар, илимдүүлөр деле өздөрүнүн бизнестери бар. Ошону кылыш керек. Үй бүлө багыш керек, тиричилик кылыш керек деген. Дыйканчылык кылат, башка. Дыйканчылык кылат, башка кылат. Анан сиз айтып аткан баягы уялгандык себептен андай дамыллар, андай илимдүүлөр өтө көп. Өтө терең илим алган. Өтө терең илим алган. Илими ичинде толтура илими бар. Ошол жанагы шарт болбогондук себептен элдерге айтып бере албайт. Өзүнүн жанындагы досторуна, айылына бир айтып берет. Бирок уялгандык себептен дагы айта албаган алымдарыбыз бар. Демек, жанагы молдо менен артист эл багуу милдеттүү дейт, ушул туурабы? Ошондой кылса жакшы болот.
жакшы болот дегени адам мисалы ошол өзү окуган жакта өзүнүн жоопкерчилиги жагында ошол жаатында кетсе ал кенен илими дагы тереңдеше берет, адамдарга да үгүт насаатын айта берет да. Курсагы ток болсо, Курсагы ток болсочу, курсагы ток болсо, ал жактан ойлонбосо. Анан ойлонгондук себептен ал тиричилик кылыш керек болуп калат кээде. Кээде өзүнүн сабагына, өзүнүн бере турган насаатына жетишпей, ошол жакта алектенип калат. Адамдарга мындай айтында толук илим таркатылбай калат да. айтайын дегеним устаз мындай. Өткөн жылы бир жерге ушул жаназага барып калдык. Ушу жаназага барып калсак, имам жок. Ал элдин малын жайып жайлоого кетиптир. Анан 2 күндө 2 жаназа болду. Жаназа жок. Жумага келсек, жумада жок. Анан кошуна айылдан баягы адамдар баягы эмнени алып келди, имамды алып келип жаназа окутту да. Анан азыр эми мындай интернет желелерин карасак, Кудайга шүгүр, мындай имамдарды урматтап, умрага жөнөткөндөр, үй алып бергендер, машина алып бергендер көбөйүп баратат мындай. Машалла. Кудайга шүгүр. Бул дагы жакшы нерсе. Анан негизи эле ошол биз баягы кыргыздар эмнеге көзү барында урматтап сыйлаганды билбейбиз. Бизде мына ЮАРда, башка мамлекеттерде имамдарды өтө катуу урматташат. Имамдардын айлыктарыны мындайча айтканда дүйнө жактан ойлондура койбойт да. Ошол себептен имамдар мечиттен чыкпай, мечиттин ичинде ошол айылдын баардык талап илимдерге Куран окутуп коет. Баардык ошол айылда жашагандар үчүн сабак берет. Кечке мечитте отурат, себеби анын иши ошол да. Менин ишим ушул дейт. Менин рызкым жакты, менин баягы айлыгым, бала чакам багыш керек жакты, аны эл өзү каржылап берип койгон да. Анын убактысы толук кечке ошол мечитте өткөн себептен ошол айылдын эли илимдар болуп калган. Анын убактысы кечке мечитте өткөн себептен ошол айылдын жаш балдары бүт Куран окуп калган да. Бизде ошондой нерсе келсе, машалла баардык балдар Куран окуганга жетишет. Демек ошол деңгээлге жетүү үчүн элде ойлонуш керек, Демек, эгер иман болсо, ислам менен жашасак, ошол алымдарды урматтап сыйласак, балдарында алымдар, мураскорлор чыгат дейт, Ооба, сөзсүз. Келечекте. Анан баягы кыргызда сөз бар да, ошол берип байыгандар бар, Берип. Пайгамбарыбызды алган колго караганда берген кол жогору болуп тур дейт. Анан ушунун фазилети эмне? Бул Алла Таала Куран-ы Каримде айткан, силер садака берсеңер, бай болосуңар деген. Силер закет берсеңер, бай болосуңар, процент алсаңар, жок болосуңар дейт да. Эми акылга сала турган болсок, адам бирөөгө акча берип атканда бай болот. Акылга салсак, тескерисинче алганда бай болуш керек да. Бирок Алла Куранда не дейт? Берсең бай болосуң деп атат да. Куранда. Курандачы. Берсең, садака кылсаңар, садака бул адамды бай кылат деп атат. Ал эми процент алыштык, кредит алыштык. Бул адамды кедей кылат, жок кылат деп атат. Эми акылга сала турган болсок, бул тескеричеси болуп калат. Алганда бай болуш керек, бергенде кедей болуш керек. Андай эмес да, шарият андай эмес. Алла Таала көрүп билип турган зат, канчалык берсеңиз, канчалык садака кылсаңыз, канчалык өзүңүздүн жанагы Алла Таала буйруп койгон закеттеги өлчөм бар, садака берүү өлчөмү бар, ошолорду берсеңиз, Алла Таала сиздин малыңызды ыпластан тазалайт. Ошол малыңызга береке берет. Берекелүү мал ал баардык нерсеге жете берет. Тамда ушул умрага, ажылыкка байлар эле бара алабы, же Аллах Таала чакырган адам барабы? Умрага, ажылыкка, Алланын өкүмүн аткарууга байлар эмес. Ал жерге Алла Таала чакырган адамдар бар. Сиз айткандай, Алла Таала кимди каалаган болсо, кимди чакырган болсо, кимдин кайсыл бир сыпат Аллага жаккан болсо, ошол адам бара алат. Себеби биз ошол умра фирмасында иштеп жүргөндө дагы бир канча байларды көрдүк. Акчасына таянат да. Мен акчам бар, 2 эсе кылып берип салам дейт. Барып ошол аэропорттон өтпөй калат. Штрафтын сен өтпөй калат. Же болбосо анын визасы чыкпай калат. Же болбосо Жиддага барып, Жидданын эшигинен кире албай кайра кайткандар бар. Жиддага келет, визасы жок болуп калат, же паспорт жок болуп калат, же жоготуп алат, же бир нерсеси туура эмес, кайра артка кайткандар бар да. Бул Алла каалабаган да ошолчу. Ошого адам байлыгына таянбаш керек.
Кулиллахума маликал мульк ту'тил мулька ман таша. Алла Таала бардык байлыктын ээси, падышасы. Алла Таала кимге кааласа байлыкты берет, кимге кааласа ошо байлыкты алып коет. Бул берилген байлык бул вактылуу нерсе. Кайсыл бир себептен, болбогон себептен Алла Таала аны кедей кылып коюшу мүмкүн. Ал жашоодо бар. Ушунчалык учурунда бай жашап, же ушундай бир бийликте турган, азыркы учурда бомбуш болуп жүргөн адамдар бар. Жок эмес. Туурабы? Туура. Ушундай окуяларды угуп жүрөбүз. Демек ушундай урматтуу биртугандар, Аллах Тааланын кадыр зат. Аллах Таала кааласа чакырат, кааласа ушундай чакырбай коет. Анан биз эми жерге акча салып атабыз, арашаңга акча салдык, жылкыларга акча салып атабыз, үйлөргө акча салдык. Ушул Аллага жаккан дагы бир нерсе бар, ошо билимге, илимге, иманга, исламга акча салсак балдарыбызга келечегине, же болбосо балдарды окутсак, демирчи болсо, ушулардын даражасы кандай? Анан булардын акчасы ысырап болбойбу? Биз эми балдарыбызды башка адамдардан, башка балдардан кем калбасын деп ага жакшынакай кийимдер алып беребиз. Башка бирөөлөрдөн кем калбасын деп машина алып беребиз. Үйлөрүн жакшынакай кылып салып беребиз. Бирок анын кээде туруп кээ бир адамдар анын жүрүм турум сыпаттарына, илимине, билимине көңүл бурушпайт. Балам бай болсо болду дейт да. Жок, андай эмес. Ал тескерисинче ошол баланын тарбиясына көңүл буруш керек. Ошол баланын илимине, билимине көңүл бурушубуз керек. Биз колдон келсе, ошол байлыгыбыз менен, акыркы байлыгыбыз менен балдарыбызга таалим тарбия берип калышыбыз керек. Ошол эң негизги нерсе да. Себеби балдарыбыз илимдүү, билимдүү болсо, түшүнүктүү болсо, ал мамлекетке салым кошконду билет. Балдарыбыз илимдүү, билимдүү болсо, ал динге салым кошконду билет. Балдарыбыз илимдүү, билимдүү болсо, ал ата-энесине салым кошконду билет да. Эгерде балдар илимсиз болсо, билимсиз болсо, тарбиясыз болсо, ал эртең балким ата-энесini балдар үйгө таштап, карылар үйүнө таштап коюшу мүмкүн. Эртең ал илимсиздиктин себебинен, билимсиздиктин себебинен, сабатсыздыктын, акылсыздыктын себебинен адеп ахлак жок болгондук себептен мамлекетке кыянат кылышы мүмкүн алчы. Динге кыянат кылып коюшу мүмкүн. Ошого биз толук ошо балдардын тарбиясы үчүн канчалык болсо да сарптасак, бул ысыраф болуп эсептелинбейт. Бул ысыраф болуп эсептелинбейт. Алла разы болсун. Сиздер ушул сиздердин Имам Саракси медресесинде балдар окуйт, балдар окуйт. Ушу балдар 7 жыл илим алышабы? 7 жыл. Демек бул балдардын кээ бирөөлөр айтат экен да, ушул 7 жыл окуйт, мындай убакытты ысырап кылды деп, же ошолорго кандай жооп бересиз? Жок, ысыраф эмес. Ал 7 жыл, мындай уламалардын айткан сөзү бар. Азыркы учурдагы аулиялар кимдер десе, булар медреседе окуган талап илимдер дейт. Эмне себептен? Анткени алар телефон чукулабайт. Азыр бардык фасад, бузукулук, фитнанын бардыгы бул телефондо. Телефонду бир аз карайсыз, карасаңыз 1 саат убакыт өткөн болот. Булар андай нерсе кылышпайт. Булардын толук убактысы калалла, кала расул. Алла Тааланын сөзү жана элчисинин сөзү да. Булар толук ошол, мисалы 24 сааттын ичинде 11 саат 58 минутасыны илимге арнашат. Сабак менен өтүшөт. Мына ушу атахияттын шакилинде отуруп алып, алар илим алышат, Куран окушат, хадис окушат, грамматика окушат мисалы да. Түшүнүштү, Куранды түшүнүштү үчүн грамматика окушат. Анан булардын убактысында биз ысыраф десек, бул болбой калат. Себеби булар өздөрүнүн тарбиясы үчүн, мамлекетке салым коштук үчүн, динге салым коштук үчүн, ошол адамдарды жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу үчүн ошол жакта илим алып жүрүшөт да. Демек, булар тескеринче ошол Кыргызстанга чоң салым кошуу десек болот, Чоң салым кошуу десек болот. Себеби агартуу тармагы да. Агартуу тармагы. Себеби мындан 20 жылды арка түрдүрүп көрө турган болсок, көчөлөрдө бас болбойт эле, мастар көп эле, туурабы? Ооба. Ар бир магазинде арак сатылат эле. Айылдардачы. Азыр андай жок да. Азыр бардыгы мындай шаарда дагы, айылда дагы көчөлөрдө кенен өзүң жалгыз басып жүрө бересиң. Бул эмненин себебинен? Ошол агартуунун себебинен болуп атат да. Илим, билим ошол тарагандык себептен, дават иши болгондук себептен, үгүт насаат болгон себептен ошондой деңгээлге чыгып атабыз да. Бул коопсуздук деңгээлге чыгып атабыз да. Бул коопсуздук деңгээл бул ошол илим, билим менен болот да. Баракелде. Алла разы болсун. Анан ушул жанагы орозо учурунда мисалы адам бир маал тамак жесе деле каниет кылып мындай курсагың тоет да. Орозодон кийин мисалы 3 маал жесе деле мындай тойбогон ушулар болот да.
Буга мындай эмне фазилеттер бар мында? Бул ораза шахр Рамазан, шахр мубарак. Пайгамбарыбыздын биринчи сахабаларга сүйүнчүлөп айткан сөзүнүн экинчи, үчүнчү сөздөрү ушул болгон. Каджаакум Рамадан, шахр Рамадан, силерге Рамазан айы келди. Бул шахр Рамадан, Рамадан мубарак дейт да. Бул берекелүү Рамазан дейт. Демек, бул Рамазандын, Рамазан айынын келүүсү бул өзү береке экен да, береке. Мисалы Рамазан айында жебеген нерсени жейбиз, дасторконго коюлбаган нерселер дасторконго коюлат, кененчилик болот, береке болот да. Ооба. Анан Рамазан айында уламалар көбүнчө биз мисалы китептерди көп окуйбуз да, мусанифтердичи. Китептердин көбүнчө ошол Рамазан айында жазган да. Эмнеге десе, ошол Рамазан айында вакытка көбүрөөк береке берилет экен. Вакытка көбүрөөк берилет. Ал китепти ошол Рамазан айы ичи жазып коет да. Көп Куран окушат, көптөр Куран жатташат, көптөр Куран хатым кылышат. Эмнеге десе, себеби Рамазан айында Алла Таала өзгөчө береке берет экен. Вакытка дагы бардык нерсеге береке берет. Бул Рамазан айында жана курсак ачпайт деп атпайсызбы? Бул Алланын айкөлдүүлүгү десек болот. Рамазан ай чыгып кетти, 6 күн ораза кармайбыз дейбиз, бирок кичине кыйналып калдык да. Рамазанда кыйналбадык. Кыйналып калдык. Эмне себептен? Себеби бул Рамазандын берекети, Алланын айкөлдүүлүгүнүн себебинен биз ошондой ораза кыйналбастан тутуп жүрдүк да. Анан устаз, пайгамбардын сахабалары, достору ушул вакытты кандай пайдаланышкандай? Азыр бизде кээ бир адамдар айтат, иш кылайын десем вакыт жетпейт дейт да. Пробкада калдым, тыгында калдым дегендей мындай кээ бир адамдар тескерисинче вакытымды туура эле пайдаланып атам, Алла Таала берекелүү кылып атат, Куран деле окуп атам, башка деле кылып атам, кайрымдуулук деле кылып атам, билим деле алып атам дегендер бар. Бул Адам алейхиссалам же пайгамбарыбыздын учурундагы эле вакыт. Ошол вакыт 24 саат, мурда 36 саат, азыр 24 саат болуп калган жок. Мурда деле 24 саат болчу. Бирок Аллах Таала пендесинин кайсыл бир кылган жакшылыгынын себебинен Аллах Таала ошол пендесинин таквадардыгын көрүп туруп, же адам канчалык таквадар болсо, адам канчалык жакшы иштерди кыла турган болсо, жакшылык кыла турган болсо, ошонусуна карап Аллах Таала ошол пенденин вактысын берекелүү кылып коет. Берекелүү кылып коет. Сахабалардын вактысы ушунчалык берекелүү эле. Эми хадистерде келет, сахабалар асыр намазынан окуп алып, шам намазына чейин жана төөнү мыздап, аны жиликтеп, бышырганга жетишчү эле да. Ушунчалык вакыт кенен болгон да. Бул мындан да сырткары окуялары бар. Эми адам канчалык таквадар болсо, Алланын өкүмүн аткарса, Алла Таала сүйгөн пенде боло турган болсо, Алланын вактысын берекелүү кылып коет, ал бардык нерсеге жетишет. Эгерде Алла вакыттан берекени алып кое турган болсо, эч нерсеге жетишпейсиз да сизчи. Ошого дуаларыбызда иншалла вакытка береке сурайлы. Аллахым менин вактыма береке бер депчи. Демек, баягы эле 24 саат жүрүп атат деген маселе. Демек, ар ким өзүнүн баягы амалына караш керек экен, амалына, кадамына, Амалына, кадамына, жүрүм турумуна, адеп ахлагына, кылган иштерине каралып, анын вактысы берекелүү болот, берекеси болуп кете берет. Ушул сиз айткандай кээ бирлер ошол 5 амалга да жетишет да. Мешитте да жетишет, ушул кызматын да кылат, дыйканчылыгын да кылат, соодасын да кылат. Демек, алар туура пайдаланып атат вакытты. Туура пайдаланып атат. Вакытты туура пайдаланып, жанагы өзүнүн бөлүп ошол вакытты ысраф кылбастан пайдаланганлык себептен Алла баардык нерсеге жеткирип кое берет да. Вакыт дегенде, мисалы ушу сиз вакытыңызды кандай пайдаланасыз? Биздин вактыбыз эми эрте менен кадимки жумушка келгенде эле медресеге келебиз, мечитке келебиз. Ошол мечитте адамдардын эми кызмат, бул мечитте эле өзүнчө бир кызмат. Ооба. Жөнөкөй кызмат эмес бул. Ар бир адам көңүлүнө караш керек. Жоопкерчилик. Ар бир адамга өзүнчө бир мамиле жасаш керек. Кээде үйүнө барасың, дем салганы барасың, Куран окуганы барасың мисалы да. Же болбосо келишет, насаат, үгүт насаат сурашат. Эми ошого баягы кагып, силкип, же болбосо урушуп эмес, балким ошонун баягы айтып өткөн кайгысыны чогуу көтөрүп, айтып өткөн арманын чогуу кабыл алып, ошого жооп берүүгө аракет кыласың да. Анан бош вакыт болсо, Куран окуу менен, китеп жазуу менен, же болбосо жана биз илим жактан сабак беребиз, ошол сабакка даярданып өткөрөбүз. Ушу китеп дегенде сиз кайсыл китептерди чыгардыңыздар буга чейин? Кандай котормолор?
буга чейин мен медресе окуп жүргөн учурда бир өтүнүч деген китеп жазганбыз. Өтүнүч деген китеп ал толук жарык көргөн жок, бирок ошол өзүбүздүн айылда туугандарга, жакындарга таркатылды. Андан кийин экинчи курсуна барганда Гүл азык деген китеп жаздык. Гүл азыгы деген китеп бар, бирок ал биздики эмес. Гүл азык деген бир китеп бар. Ал дагы өзүбүздүн айылга, кошуналарга, жакындарга таркатылды. Андан кийин барып ошол жетимдин көз жашы, бир тамчы көз жаш деген китеп жаздык. Аширов Байман деген бар, шерги жазып, ал азыр бардык жерлерде окутулуп атат, машалла, окулуп атат. Анан мен өзүм жекече жазган китеп бул Таква аял. Таква аялы. Канча убакытта жаздыңыз? Канча убакыт кетти? Кайсы жактан сатып алса болот? Таква аял деген бул азыр ошол республикалык боюнча конкурс болуп атат. Ошол республикалык конкурста биринчиси Мурас илим боюнча, экинчиси Таква аял боюнча, үчүнчүсү ошол бир тамчы көз жаш. Ушул 3 китептен конкурс болуп атат. Байгелери кандай? Байгелери биринчи орунга 500 миң, экинчи орунга 2 умрага жолдомо, үчүнчү орунга, төртүнчү орунга Дубайга, Турцияга жолдомо менен калгандар кызыктыруучу белектер. Бул эме кантип тандалат? Кайсы күнү жыйынтыкталат? Кантип катышса болот? Буга ошол Мурас академиясы деп Инстаграмдан, ТикТоктон баракча бар. Ошолорго катталып, ошол жактан номер калтырып байланышсаңыздар болот. Бул атайын ушул китептерди тандап алганыбыздын себеби Мурас илими бизде колдонулбайт. Мурас илими туурасында укпагандар көп. Ошол Мурас илимин таркатуу максатында Мурас академиясы ошол китепти алды биринчиден. Анан Мурас десе баягы бизде кичинекейлерине калып калат. Же болбосо Мурасты бүтүндөй эркек балдар эле бөлүштүрүп алат да. Ошол себептен биз Таква аял китебинде коштук. Аялдардын даражасы, аялдардын укугу, аялдардын ислам дининдеги орду канчалык, ошол себептен Таква аял китебинде ошол конкурска коштук. Андан кийин мисалы ошол Мурас бөлүнө электен мурда эле барып биз тамак ашын жеп алып атпайбызбы? Жылкысыны жыга чалып, мал дүйнөсүн жеп алып атабыз. Эми ал жерде жетимдин акысы кетет. Жетимдин акысы кетет. Анын калып калган балдары ошонун калып калган мурастарынан бир аз пайдаланып жашап туруш үчүн калтырылган мурасы бар эле, ошону элдер барып, биз байлар бар эле жеп коебуз да. Бар эле жеп коебуз, эми анын калып калган балдары эми кандай жашайт? Аны ойлобойбуз да бизчи. Кийинки маселесин ойлобойбуз, барып жесек болду депчи. Ошол себептен жетимдин көз жашы деген китепти коштук. Себеби жетимдердин кадыры Алланын астында канчалык. Жетимдердин акысын жей турган болсо, адам кандай эмне нерсени жейди болуп эсептелинет. Ошол себептен ошол 3 китеп тандап алдык. Бул китеп азырынча сатылып атат. Конкурстун жыйынтыгы азыр апрель, майдын аягына коебуз деп айтышты. Уюштуруучулар, демөөрчүлөр бар, ошолор өздөрү кеңешип чечишип атат да. Баркалла. Устаз, дамыла биринчиден сизге Алла ыраазы болсун. Алтындай убакыт бөлүп келип, элибизге, ошол элден келген суроолорго жакшы жооп бердиңиз. Эми бир жалпы жыйынтыктап эл журтка бир жакшы жыйынтыктап бир дуа кылсак. Амин. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idha aradta fitnatan fi qawmin fatawafana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma linuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafartah. Jaratgan Allah'ım bizdin hiçbir gün özü kaldırmasdan bardıq gün özün keçirgin. Wa la hamman wa la karban illa farrajtahu. Bizdin hiçbir kaygı kapağızı kaldırmasdan bardığın özün keçkin. Wala maridon illa shafaytah. Jaratgan Allah'ım arabızda orup jatkandarga özüň şifai kamila wa ajila deyin soluk bergin. Wala sa'ilan illa a'taytahu. Suragandarga suragan nersesini bergin. Wala mayitan illa rahimtah. Jaratgan Allah'ım bizdin meyitleribizdi, ata babalarыбызды, çoň ata, çoň eneleribizdi öz rahimiňe, öz rahmat merimiňe algın. Wala daynan illa qadaytahu. Jaratgan Allah'ım bizdin içki jana sırtkı bardyk qarızlarybızdan qutulkun. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytahu ya rabbal alamin. Jaratgan Allah'ım bizdin dünýä jana ahiretdegi bardyk muhtaçlar özüň bütürgün. Jaratgan bizdi jamandan, jalgandan sakta, jakşylyk kılbas adamdan sakta, jaldırap ilap jokçuluk bolup jaştökçü kıyın zamandan sakta, armanda boz adamды kıynap aytırбай kelgen kırsyk baleden saktagın. Allah'ım Kırgız elibizdi, Kırgız elindegi atalarыбызды, apalarыбызды, agalarыбызды, ejelerибizди, ini karındaşlarыбызды bardygyny özüň oru sırkodan, bale kırsıktan,
жин шейтандан, жаман түштөрдөн, жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн, көралбастыктардан сактагын. Жараткан Аллахым мамлекетибизге өзүң биримдик берген. Кыргыз элибизге өзүң тынчтык берген. Жараткан Аллахым ынтымак берген я Раббал аламин. Аллахым биздин мамлекетибизди бардык мамлекеттерге жакшылык жактан үлгү кыла турган мамлекет кылгын. Биздин мамлекетибизди кыямат күнгө чейин өнүктүрө берген, өстүрө берген. Аллахым өзүңдүн хидаятыңды, туура жолуңду, сакина нуруңду мамлекетибизге жадыра берген. Аллахым мусулмандар эч качан коркулбагын. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар би рахматика архамар рахим. Алла разы болсын. Дин алымы Агургы мешітінің имам хатиби Рахмидин Ажи Ашыров болды. Қош келдіңіз. Алла разы болсын. Құрметті телегөршілер, бүгінгі талим программасы соңына келіп қалды. Біздің программаларды да YouTube-тан, Марвадан көрсеңіздер болады. Құдай таала ошол мал жаныңыздарға береке берсин. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Андыктан Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, башка элге колун сунган мыкты, күчтүү өлкө болсун деп тилек кылабыз. Кийинки одон амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.